Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, сабырдуулук кайсы бир пендеге ролонгон болсо, бул Аллах Тааланын ошол пендеге берген эң чоң жакшылыгы, неамат болуп эсептелинет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва ма утия ахадун атаан хайран ва ауса мин ас-сабирин." Эч кимге сабырдуулуктан дагы өткөн, сабырдуулуктан дагы артыгыраак жакшылык берилген эмес дейт. Кимге сабырдуулук берилген болсо, анда Аллах Таала эң улуу жакшылыгын, эң чоң белегин мына ушул пендеге бериптир дейт. Эмнеге? Анткени сабырдуулук менен адам күнөөдөн сактанат. Сабыр менен адам башына түшкөн кайгыны, мусибатты жеңилдетип көтөрө билет. Сабыр менен пенде Аллах Таалага жакындап ибадат кылат. Сабыр менен адам бейишке кирет. Сабырдуулук менен инсан дозоктон кутулат. Сабырдуулук менен инсан Аллах Тааланын астындагы өркөн соопторго жете алат. Мына ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимге сабырдуулук берген болсо, ага өтө чоң жакшылык бериптир дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул сабырдуулукка өтө жогорку деңгээлде маани беришибиз керек. Албетте бул сабырдуулук инсандын күнөөлөрүн кечирилип кетүүсүнө чоң себепкер болот. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө баяндап мындай дейт: "Иллаллазина сабару ва амилус салихат улайка лахум магфирату ва ажрун кабир." Бир гана баштарына машакаттуу күн келген кезде сабырдуу болуп, солих жакшы амалдарды жасап, ибадаттарынан үзүлбөгөндөргө Аллах Тааланын алардын жасаган күнөөлөрү үчүн кечирими болот жана алар үчүн чоң сооптор болот деп Аллах Таала сабырдуу пенделерге мына ушундай өзүнүн кечиримин жана ажрун кабир, өтө улуу соопторду убада кылат. Бул сабырдуулук инсанды бейишке жетелейт, аны дозоктон куткарат. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан-ы Каримдин башка аяттарында: "Инни жазайтухумул яума бима сабару аннахум хумул фаизун." Мен бүгүн буларды сабыр кылган себептүү аларга жакшы сыйлыктарды бердим. Мына ушулар гана ийгиликке жетүүчүлөр, мына ушулар гана жеңишке жеткендер деп Аллах Таала сабыр кылып ибадат кылгандарды, башына мусибат келгенде сабырдуу болгондорду, сабырдуулук менен күнөөдөн тыйылгандарды кыямат күнүндө булардын жазасы дозоктон кутулуп бейишке кирери жөнүндө мына ушундай айтат. Жана ошондой эле дагы Аллах Таала башка бир аяттарында: "Иннама юаффас сабируна ажрахум бигайри хисаб." Биз кыямат күнүндө сабырдуу пенделердин соогун эсеп кысапсыз беребиз деп Аллах Таала өзү убада кылат. Албетте бул сабырдуулуктун соогун Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Жана Аллах Таала бул сабырдуулук менен бизди ибадатта бекем болууга чакырат, ибадатка жардам алууга чакырат. Сабырдуулук менен гана биз ибадатты аткара алабыз. Сабырдуулук менен гана биз күнөөдөн тыйыла алабыз. Мына ошол Аллах Таала ошол үчүн Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде: "Вастаину бис-сабри вас-сала ва иннаха ла кабиратун илля алал хашиин." Силер сабырдуулук менен жана намаз менен өз иштериңерге, ибадаттарга, тагдырга сабыр кылууга силер жардам алыңар дейт. Албетте бул намаз өтө оор иш дейт. Бир гана Аллах Тааладан корккондор үчүн намаз жеңил деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде сабырдуулуктун фазилеттерин мына ушундай бизге баяндап өтөт. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бул сабырдуулуктун шариаттагы түрүнө келе турган болсок, бул 3 түргө бөлүнөт. Биринчиси Аллах Таалага ибадат кылууда сабыр кылуу. Экинчиси күнөө иштерден тыйылууда сабырдуу болуу. Үчүнчүсү Аллах Тааланын тагдырында сабырдуу болуу. Башка түшкөн мусибатка, бале, кырсыкка, сыноолорго сабырдуу болуштук. Биринчи ибадатта сабырдуу болууга келе турган болсок, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде: "Фасбир ли хукми раббик." Сен Роббуңдун өкүмдөрүнө сабырдуу болгон дейт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буйруп: "Фасбир кама сабара улул азм минар русул." Сенден мурунку улул азм болгон пайгамбарлар Аллах Тааланын динине сабыр кылган сыяктуу, сен дагы Аллах Тааланын буйруктарын аткарууда сабырдуу болгон дейт. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, бул ибадаттардын өзүнүн машакат, кыйынчылыктары бар. Сабырдуулукту бизден талап кылат. Бул Аллах Тааланын ибадатын сабырдуу пенделер гана аткара алат. Бул нерседе бизден мурунку пайгамбарлар
өтө жогорку деңгээлде мисал болуп берген. Ибрахим алейхиссалам Аллах Тааланын ар бир буйруктарына моюн сунган. Аллах Таала Ибрахим алейхиссалам Кур'ан Каримде мактап, Ибрахим аллази ваффа. Ибрахим Аллах Таалага берген уадаларына баарын аткарды дейт. Албетте Ибрахим алейхиссалам бул Аллах Таала өз үй бүлөсүн жаңы төрөлгөн наристеси менен ээн тала жерге какыраган чөлгө ташта дегенде ташта деп буйрук кылган кезде Ибрахим алейхиссалам эч ким жок жерге, суу да жок, тамак да жок, жашай турган жер да жок болгон жерге Аллах Тааланын буйругуна моюнсунуп таштап кеткен. Албетте бул өтө бир чоң сабырдуулукту талап кылат. Жана ошондой эле дагы Ибрахим алейхиссалам бул өз баласын курбандыкка чал деген кезде дагы Аллах Тааланын буйруктарына моюнсунуп сабырдуулук менен өз баласын курбандыкка чалганга даяр болгон. Жана ошондой эле дагы бул Аллах Тааланын динин жеткирем деп кача деген мушриктер менен талашып, алардын буттарын жок кылып, жана ошону биргеликте эле ал Ибрахимди өлтүрөбүз деп отко ырыткан кезде дагы бул сабырдуулук менен Аллах Тааланын өкүмдөрүнө мына ошондой сабыр болуп берген. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бизден мурунку пайгамбардар Нух алейхиссалам динге дават кылууда аябай чоң сабырдуу болгон. Ал Аллах жолунда көп зыяндарды көргөн, көп кыйынчылыктарды көргөн, бирок мына ошого карабастан Аллах Тааланын буйругуна итаат кылып, Аллах Тааланын буйругуна моюн сунуп 950 жыл Аллах Тааланын динине дават кылган. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланын буйруктарын аткарууда өтө жогорку деңгээлде сабырдуу болгон. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул динди тутунууда, динге амал кылууда өтө чоң сабырдуулукту талап кылат. Өзгөчө бүгүнкү мына фитна болгон күндө, элдердин баары дүйнө менен азырылган күндө, динге тоскоолдук болуп аткан күндө, ар ким динди ар тараптан уруп аткан кезде динди кармаштык бул өтө оор, динге бекем болуштук өтө оор. Бул нерсе бизден чоң сабырдуулукту талап кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай эле, акыркы заманда бул динди кармаган чокту кармаган сыяктуу болуп калат деген. Албетте чокту кармаштык бул өтө кыйын. Чокту кармасаң колуң күйгүзөт. Мына ошол сыяктуу эле динди кармаштак мына ошондой адамдардын колун күйгүзөт деген. Бир гана сабырдуу адамдар гана бул динди карманып калышат деген. Ал эми сабырсыз өз шахваттарына алдангандар бул динди таштап чыгып кетишет деген. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы заманда ким динди карманган болсо, ал ошол сахабалардын 50-сүнө тетек соокко жетет деген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз ибадаттарды аткарууда сабырдуу болуш керек. Намаз окууда сабырдуу болушубуз керек. Динибизди үйрөнүүдө сабырдуу болушубуз керек. Жана ошондой эле таат ибадаттардын баардык түрүн аткарууда сабырдуу болушубуз керек. Ошонун биргеликте да биз дават кылган кезде дагы сабырдуу болушубуз керек. Эгерде биз сабырсыз боло турган болсок, Аллах Таалага туура ибадат кыла албайбыз, динибизди тарата албайбыз. Андан кийинкиси күнөө иштерден сактанууда сабырдуу болуштук. Албетте күнөө иштер бул дагы сабырдуулук талап кылат. Күнөө иштен тыйылуу дагы өтө чоң бир сабырдуулук талап кылат. Өзгөчө инсан бир жерде падыша боло турган болсо, же бай боло турган болсо, же жаш жигит боло турган болсо, бул өтө чоң сабырдуулук талап кылат. Анткени падыша адам бул өкүм чыгарган кезде адилеттүү өкүм чыгаруусунда эң чоң сабырдуулук керек болот. Жана ошондой эле бай адам колунда бардык нерсеси бар, ар кандай күнөө иштер жасап коюуга кудурет жетип турган кезде дагы өзү шахват напсыларын күнөөдөн тыйып, Аллах Тааланын ибадатына бекем болгон болсо, жана ошондой эле жаш жигит өзүнүн күчү бар кезде, бардык бузук иштерди кылып кое турган кезинде дагы өзүнүн ошо шахват напсыларын тыйып, Аллах Тааланын ибадатына бекем болуусу бул дагы сабырдын эң чоң жеткен түрү. Жана ошондой эле дагы садака берген кезде да бизден сабырдуулук талап кылат. Садаканы жашыруун бериштик. Садака бергенден элдерге мактанбаштык. Садака бергенден ошо садака алган адамга зыян берип, артынан ага бар менсин текеберленбестик. Бул дагы бизден чоң бир сабырдуулук талап кылат. Демек, урматтуу мусулман биртуганым, бирөөнүн кандай түрү болбосун, андан тыйылуу бизден сабырдуулук талап кылат. Биз сабырдуу болуп, күнөөлөрдөн тыйылышыбыз керек. Андан кийин үчүнчү түрү бул башка келген мусибаттарга сабырдуу болуштук. Албетте инсанга кандай бир мусибат келбесин, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай эле, "Ма юсибе муслимун мин особин ва нособин". Мусулман адамга кандай бир кыйынчылык, кандай бир оору, кандай бир кайгы капа, кандай бир кам, кандай бир мусибат келбесин, жада калса анын путуна бир тикен кире турган болсо дагы мына ошол себептен Аллах Таала анын күнөөлөрүн кечирип жиберет деген. Мына ошол нерсеге сабырла турган болсо, Аллах Таала мына ошол келген мусибаттардын баарын анын күнөөсүнө кафарат кылып жиберет деген.
жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир хадистеринде мусулман эркекке мусулман айылга кандай бир мусибат келбесин, анын нафсысында болсун, ооруп калсын, же бир жери майып болуп төрөлүп калсын, же көзү азиз болуп калсын, мына ошол нерсеге сабыр кыла турган болсо, жана ошондой эле өзүнүн мал жанында болсун, өзүнүн бала чакасында болсун, кандай бир мусибат кырсык болуп кала турган болсо, мына ошол нерсеге сабыр кыла турган болсо, Аллах Таалага жолуккан күнгө чейин бул мусибаттардын баарын күнөөлөрүнө кафара кылат деген. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, сабырдуу болуп жашаштык бизди күнөөлөрдөн тазалайт экен. Сабырдуу болуп жашаштык биздин жүрөгүбүзгө нур берет экен. Биздин жүрөгүбүзгө иманды толтурат экен. Биздин жүрөгүбүзгө бактылуулук берет экен. Биздин жүрөгүбүздүн ар кандай тынчсызданууну, ар кандай кыйынчылыктарды, капаларды чыгарып жиберет экен. Албетте, башка келген мусибатка сабырдуу болуштук, мына ошол нерсеге ыраазы болуштук, мына ошол нерсеге сол үмүт кылыштык, бул инсандын жүрөгүнө бактылуулук тартуулайт. Мына ушуну урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабакка жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызды сабырдуу пенделердин катарына кошсун, кыямат күнүндө пайгамбарлар менен, сыдыктар менен чогуу кылсын. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.